Бүгін 24 ноябрь 2023. Бүгін нөлевой погода болды. Су тоңды, жер тоңды. Малиналарды суық ұрды. Полька малиналарын қырқу бойынша сөйлесеміз. Туғандар, полька малинасы менен жөнөкөй малинаның же болбосо жергиликтүү малинаны қырқу бойынша айырманы айтайын. Ремонтант малиналары полька, палана же маравилла бул жер менен бирдей кылып кыркылат. Күзүндө же эрте жазда. Мына ушундай жер менен бирдей кылып кыркат. Анан полька малинасы 2 жылдыгынан бербейби деген көп суроолор болот. Тугандар, мынеке. Мунага чейин гана мөмө берди да быйыл, мунага чейин. Асты турат. Бул жагын кыркпай турган болсоңуздар, кийинки жылга дагы мөмө берет. Демек, полька малинасынан дагы 2 жылдыгынан мөмө алса болот, тугандар. Мынеке мында бүчүрлөрү турат, мындан буйрса жазга мөмө берет. Анан жергиликтүү малиналарды учунан гана кыркып коесуздар. Мына учунан гана кыркып коесуздар. Мөмө берген жерин гана алып саласыздар. Мына ушуну кыркып алып саласыздар, болду. Кетти. Асты 2 жылдык бутактан мөмө берет. Көпчүлүгүбүз ушуну адашабыз да. Жергиликтүү малинаны дагы астынан кыркып салабыз. Демек, кийинки жылга түшүмдү жок кылып, болгону күзгү гана түшүмдү алып калабыз анда. Тугандар, ошондуктан полька малинасындагы, башкасындагы пайдаланса болот, бирок техникалык гана мөмө болуп калат. Эгер полька палананы алсаңыздар, мына кыска жерден гана мөмө аласыздар да. Ошондуктан биротоло кыркып салсаңыздар, демек кийинки жылга бийик өсөт, күзгүсү жакшы болот. Ремонтант малиналар 1 жылдык гана бутагынан мөмө алат. Ошонун айырмасы ошол, жөнөкөй малина мененчи. Мына суук таасир берген. Ушуну менен буйруса кийинки жылга чейин малина жок. Тугандар, ушундай. Көчөттү азыр да тексеңиздер болот. Азыр Кыргызстанга келет көчөттөр. Бизде жок азыр. Буйруса бизге эрте жаздан келет.